Жаңы иш күнүн соңку кабарлар топтому маалыматталдоо учурдун актуалдуу маселелерин чагылдырган түрмөктөр менен баштайбыз. Биринчи радиодо иш күндөрү таңкы саат 7-де Кыргызстан маалыматталдоо программасын сунуштайбыз. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Кутмантан кадырман угарман, биринчи радио түзбөдөгү берүүлөрүн улантат. Эфирде таңкы Кыргызстан программасы, студияда Бигай Молдокадырова, режиссердук пультта Айгүл Мамбетова. Бүгүн 12 сентябрь, күнгө бейшемби, сиздер биринчи радиодо 1 саат ичинде коомдо кызуу талкууга алынган, өлкөнүн саясий, экономикалык, маданий турмушунан алынган маанилүү темалардан кабардар кылабыз. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргыз-Кытай инвестициялык фонду түзүлөт, анын уставдык капиталы 1 миллиард сомду түзөт. Важным аспектом для нас является обсуждение совместных инициатив. Көчмөндөр оюндарында кыргызстандыктар кандай ийгиликтерге жетишүүдө? Ысык көлдө жайкы сезон башталгандан бери 800 миңге жакын турист келди. Бул өткөн жылга салыштырмалуу көп. Туризм негизинен быйылкы жылы жакшы эле болду. Буюрса, дагы сезон кечирээк келген менен калкыбыз келип жакшы эс алып, сезон жакшы. Нарында чыгарылган мототехника сатыкка чыга баштады. Жакшы болуп калды да, эми ичине электрический болуп, майга үнөмдө май куйбайбыз дегендей. Республика боюнча мектептерди тамак аш менен камсыздоо 98%га жетти. Бүгүнкү учурда республика боюнча 98% мектептерде ушу ысык тамак уюштурулган. Мына ушул жана башка маанилүү окуяларды баяндаган маалыматтар уктуруунун өзөгүн түзөт. Толкундан алыстабаңыздар. Алды менен өлкөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак, микрофондо кесиптешим Урмат Жээнбеков. Урмат, саламатсызбы? Кандай жакшы жаңылыктарыңыз бар? Саламатсызбы? Алдыда тааныштырабыз. Президент Садыр Жапаров 11 сентябрда Ас-Сафа Кувейт кайрымдуулук фондунун төрагасы Мухаммад Абдурахман Аль-Шаяны кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө гуманитардык жана социалдык тармактагы өз ара аракеттенүү маселеси талкууланды. Мамлекет башчы Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин Кыргызстандагы билим берүү, социалдык жана кайрымдуулук долбоорлорун колдоого багытталган ишмердүүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Президент Ас-Сафа борборунун демилгелери менен миңдеген адамдын жашоо шарты өзгөчө айыл жеринде кыйла жакшырып, өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө шарт түзөрүн баса белгиледи. Өз кезегинде Ас-Сафа борбору коомдук бирикмесинин негиздөөчүсү фонддун демилгелерин ишке ашырууда көрсөткөн колдоосу үчүн өлкө башчыга ыраазычылык билдирип, министрлер кабинети жана Кыргызстандын жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен активдүү кызматташуусуз долбоорлорду ийгиликтүү ишке ашыруу мүмкүн эмес экенин белгиледи. Ал ошондой эле фонддун коомду туруктуу өнүктүрүүгө багытталган кайрымдуулук жана билим берүү программаларын кеңейтүүгө даярдыгын белгиледи. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров чет элдик Which Ratings Inc. компаниясынан Елена Гринстаф жана Оппенхеймер Co. Inc. компаниясынан Константин Деркачев баштаган өкүлдөр менен жолукту. Жолугушууда Акылбек Жапаров бул агенттиктер экономикалык туруктуулукту гана баалабастан, мамлекеттердин финансылык имиджин жакшыртууга да активдүү катышаарын белгиледи. Ал ошондой эле Кыргызстандын эбегейсиз зор потенциалын жана анын амбициялуу пландарын жана жетишилген саясий туруктуулукту жана өлкөдөгү экономикалык абалдын жакшырганын кошумчалады. Өз кезегинде чет элдик компания өкүлдөрү инвестиция салуу үчүн өлкөнүн потенциалын жана экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн белгилеп, кызматташууга даяр экенин билдирди. Ысык көл областынын Бактуу Долоноту айылына мейманкана курууга Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду 9 миллион доллар бөлдү. Мейманкананын курулушуна 11 сентябрда капсула салынды. Анын курулушу 2025 жылдын 1 февралында башталып, 2026 жылдын июнь айында пайдаланууга берилет. 220 орунга ылайыкталган мейманкана Каприз эс алуу борборунун аймагына салынат. Имаратта конференц зал жана ресторанда каралган жаңы мейманкана ишке берилсе, 90дон ашык жумушчу орну түзүлөт.
Балыкчы шаарында жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун ыкчам жооп кайтаруу жамааттык күчтөрүнүн өз ара аракеттенүү командалык штабтык машыгуусу өтүүдө. Машыгууда Кыргызстан, Беларусь, Казакстан, Россия жана Тажикстандын аскердик контингенттери катышууда. 10 сентябрда жогорку кеңеште уюмга мүчө өлкөлөрдүн коргоо жана коопсуздук боюнча комитет төрагаларынын координациялык кеңешмеси өтүп, күн тартибиндеги негизги маселе талкууланган. Соңунда ЖКК парламент ассамблеясынын катчылыгы менен Кыргызстандын илимий билим берүү уюмдары жана мекемелери ортосунда кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол коюлган. Бишкек шаарында көмүр саткандарга карата рейд өттү. Анын жүрүшүндө берилген көрсөтмөнү аткарбаган көмүр сатуучуларга протокол түзүлдү. Укук бузуулар жөнүндө кодекске ылайык жеке ишкерге карата 13 000 сомго протокол түзүлгөн. Экинчи эреже бузуучуга 3 000 сом айыппул салынган. Айыппул салуудан тышкары аларга тазалык жана тартипти сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп, эскертүү берилди. Шаар боюнча жалпысынан 38 көмүр сатуу түйүнү бар. Белгилей кетсек, иштеп жаткан ар бир пункт Бишкектин көрүктөндүрүү эрежесин сактоого тийиш. Борбор шаарда жолдорду капиталдык оңдоо иштери уланууда. Бүгүн 12 сентябрда Юнус Алиев жана Ахунбаев көчөсүнүн кесилишин унаа кыймыл үчүн жаап, 13 сентябрда ачуу пландалууда. Ал эми эртең Юнус Алиев Медеров көчөсүнүн кесилиши жабылып, 14-нөн тарта ачылат. Ушул эле күнү Юнус Алиев көчөсүнүн Сүйөркуловдун Ахунбаев көчөсүнө чейинки бөлүгү капиталдык оңдоодон кийин транспорт кыймылы үчүн ачылат. Кыргызстанда мамлекеттик тилдин 3 айлыгы жарыяланды. Билим берүү жана илим министрлиги маалымдагандай, мындай чечим мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынганынын 35 жылдыгы жана Кара-Кыргыз автономиялуу областы түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата кабыл алынган. Буйрукка ылайык менчигинин түрүнө карабастан республиканын бардык билим берүү уюмдарында 10 сентябрдан 10 декабрга чейин мамлекеттик тилдин 3 айлыгы жарыяланып, 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү бардык билим берүү уюмдарында салтанаттуу белгиленет. 3 айлыктын жыйынтыгы боюнча салтанаттуу иш-чара 12 декабрда Сейтек балдар жана өспүрүмдөр улуттук борборунда өтөт. Улуттук банктын маалыматына ылайык, 1 Америка доллар 84 сом 20 тыйын, евро 92 сом 97 тыйын, орус рубли 92 тыйын, казак теңгеси 17 тыйын, Кытай юаны 11 сом 83 тыйын болсо, түрк лирасы 2 сом 47 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 12 сентябрда республика аймагында күн ачык болоорун маалымдап жатат. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен муздак жел болуп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда 22-27 градус, Талас өрөөнүндө 21-26, Баткен областында 23-28 градуска чейин жылуу болот. Ош Жалал Абад областында 24-29 градус, Ысык көл дубанында 18-23, Нарын жергесинде 19-24 градус жылыйт. Бишкекте бүгүн жаан-чачын жаагыбайт. Абанын температурасы 25-27 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Урматтуу радио угуучулар, сиздер Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын угуп жатасыздар. Уктурууну Бегайым Абдыкадырова алып барууда. Бегайым, кайрадан сөз өзүңүздө. Рахмат кесиптеш. Кадырман угармандар, өлкөнүн башкы радиосу болгон Биринчи радиодо Таңкы Кыргызстан программасын улантабыз. Алгач ушул күндүн тарыхын айтып берген бул күн рубрикасын угуп алсак, аны кесиптешим Найзира Молдокулова тааныштырат. Бул күнү Таанымал саясатчы Илимпоз Семенов Тяншанский менен сүрөтчү Комаров 1857 жылдын жай айында Теңир тоону түгөл кыдырышып, жергиликтүү жаратылыш жана буга чейин илимге белгисиз фауна флора туурасында баалуу маалыматтарды топтошкон. Коюлган милдет максатына жеткен соң экспедиция мүчөлөрү 12 сентябрда Верный шаарына кайтып кетишкен. Сарбагыш болуштугунда 1888 жылдын жай айында өткөн шайлоону жокко чыгаруу өтүнүчү келтирилген арыз 1888 жылдын 12 сентябрында Жети Суу областынын аскер губернаторлугунда каралган. Бул күнү областтык аскер генералы Иванов аны менен таанышкандыгын күбөлөндүргөн резолюцияга кол койгон. Арызда сарбагыш болуштугунун миң чамалуу адамдарына карата манап жантайлар тарабынан кысым жасалгандыгы келтирилип, шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну жергиликтүү бийлик администрациясынан өтүнүшкөн. Жети Суу областтык прокурору 1898 жылдын 12 сентябрында Карагунус кыштагында жашаган дуңгандар менен Шабдан Жантаев жашыруун байланышып, орус бийлигине каршы көтөрүлүш чыгарууну көздөп жүрүшөт деген жүйө менен териштирүү жүргүзгөн. Жыйынтыгында байланыш жеке максаттар экендиги далилденген. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Ырыспай Абдыкадыров 1994 жылдын бул күнү жарык дүйнө менен кош айтышкан. Эми бул күнү дүйнөнүн тарых бетинде кандай окуялар орун алды?
Падыша Петр I 1715 жылдын 12 сентябрында Борбор шаардын калаасында бут кийимге така жана мык кагууга тыюу салган жарлыгын чыгарган. Падышанын мындай жарлыгы көчөгө төшөлгөн жыгачтарды сактоо үчүн жасалган. Латвия, Литва жана Эстония 1934 жылдын 12 сентябрында бир саясий биримдикке биригишкен. Женева шаарында жетишилген келишимге жараша ал тарыхта Балтика Антантасы деген аталыш менен калган. Джордж Буш АКШ кайрадан ЮНЕСКО мүчөлүгүнө өтө тургандыгын 2002 жылдын 12 сентябрында билдирген. Сиз Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыз. Бүгүнкү күндөгү жаңылыктардын топтомун УТРКнын YouTube каналынан жана УТРКнын тиркемеси аркылуу онлайн уксаңыздар дагы болот. Эми берүүбүздү кеңири даярдалган маек баяндар менен улантсак. Көчмөндөр оюндарында кыргызстандыктар жетишкен ийгиликтер тууралуу алдыда көчмөндөр күндөлүгүнөн Гүлбү Үсөнова маалымат берсе. 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында кыргызстандык спортчу Шатман Эсенбек уулу казак күрөшүнөн күмүш байгени багындырды. 82 килограмм салмакта мелдешке чыккан спортчу финалда өзбек спортчусу менен беттешти. Тилекке каршы ал атаандашына жеңилип, күмүш медалдын ээси болду. Атаандашыбыздар ушу түркмөн, Польша, тажик, өзбек ушулар атаандаштарыбыз болду. Тилекке каршы финалда кичине ошибка өзүбүздүн кемчилигибизден алдырып койдук. Дагы бир балбан Байбол Саламат уулу коло медальга ээ болду. Өзбек балбаны менен чыктым жарым финалда. Жарым финалда тилекке каршы ошо өзбек балбанды утулуп калдым. Анан 3-чү местага болсо кытайлык балбан менен чыктым. Ошо 3-чү месттен аны утуп 3-чү месте болдук. Бул күнү кыргыз балбандары күрөштүн бир нече түрү боюнча күч сынашып, казак күрөш боюнча 6 спортчу медальга ээ болду. Казак күрөш боюнча машыктыруучу Илишбек Дыйканов белгилегендей, оюндарга колдон келген даярдыктар көрүлгөн. Бир кыз, бир балабыз 2-нчи орун, бир балабыз 3-нчү орун болду. Дагы 3-нчү орунга күрөшүп атып, 2 балабыз утулуп калды. 3-нчү орунду алдырып жибердик. 2-нчи күндүн жыйынтыгы боюнча бүгүн финалга чыкты Эсенбек уулу. Өзбекстандын күчтүү баласына утулуп калдык, 2-нчи орун алдык. Оюндардын 2-нчи күнүндө ошондой эле таяк тартыш боюнча финалдык беттештер өттү. Бул таймашта Келдибек Атайбеков атаандаштарын артка калтырып алтын медалды утту. Менин атаандаштарым бардыгы биригип 18 болду. 18 арасынан болсо эң күчтүү атаандаш баягы эле биздин атаандашыбыз Россия өлкөсүнөн болду. Бул жигиттер болсо финалга чейинки тайпада биз кездешип абдан катуу оор мелдешти өткөрдүк. Ал эми финалда болсо биз канадалык спортчу менен беттештик. Бул спортчунун тажрыйбасы дагы чоң. Жаачы Асель Садырова салттуу жаатуу боюнча пута стилинде 2-нчи орунду багындырып, улуттук курама командага 2 медаль алып келди. Жакшы, бирок 2-нчи орун. 2-нчи орун болду, Эчтеке эмес, оюн бул түрк эме бутасы, түрк эрежеси катуу болду. Мен үмүттөнгөм, бирок үмүтүм акталды деп ойлойм. 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында этно айыл дагы уюштурулуп, анда меймандар көчмөн элдин каада салттары, үрп-адаттары, колдонуп келген күнүмдүк буюмдары, тамак-аштар көргөзмөсүнө күбө болду. Кыргызстандан көргөзмөгө сүрөтчү Шералы Соронбаев дагы катышууда. Biz ошо көчмөндөр оюнуна кол өнөрчүлүк боюнча Кыргызстандын атынан келдик. Кыргызстандан 2 киши келдик. Казакстан, Азербайжан, Түркия 4 мамлекеттен, түрк тилдүү элдердин маданий фондунун атынан келип катышып атабыз. Ошентип 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 2-нчи күнүндө Кыргызстандын спортчулары байгелүү орундарды ээлеп, жалпы 23 медальга, 7 алтын, 9 күмүш, 7 коло медальга ээ болду. Бүгүн 11 сентябрь күнү болсо 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында салттуу жаатуу, далба ойнотуу, ат үстүндө жаатуу, көк бөрү, тогуз коргоол, чүкө оюну, алыш белбоо күрөшү, аркан тартыш, оордуктарды көтөрүү боюнча мелдештер өтүп жатат. Жараткан берилген жагдайда Көкпар же жер олак боюнча жалпы 9 команда күч сынашты. Кыргызстандын курама командасы 4-1 финалда Монголиянын командасы менен беттешип 16-0 эсебинде утту. Жарым финалда Түркиянын командасын 15-1 эсебинде жеңип финалга чыкты. Бүгүн 11 сентябрда жарым финалда Россиянын командасы менен беттешип 18-2 эсебинде утуп алды. Кыргызстан менен Казакстандын командаларынын финалдык беттеши эми 12 сентябрда Бишкек убактысы боюнча саат 12-де башталат.
Кыргызстандын көк бөрү боюнча курама командасы бүгүн 11 сентябрда экинчи беттешин өткөрөт. Тайпалык этаптын 3 турунун алкагындагы беттеште кыргызстандыктар россиялык команда менен таймашат. Кыргыз командасы биринчи турда Өзбекстан менен беттешип 12-6 эсебинде жеңишке жетишсе, экинчи турда Россиянын командасы менен Өзбекстанды дагы 3-2 эсебинде утуп алган. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын экинчи күнүнүн жыйынтыгында Казакстан курамасы 21 алтын, 10 күмүш жана 17 коло медалга ээ болуп, медалдык эсепте лидерлигин улантты. Ал эми Кыргызстандын курамасы 7 алтын, 9 күмүш жана 7 коло медаль менен экинчи орунда. Үчүнчү орунду Россияны сүрүп чыгарган Өзбекстан курамасы ээлеп, турниrdик таблицада андан озуп кетти. Өзбекстандын эсебинде 7 алтын, 8 күмүш жана 9 коло бар. 4-чү орунду азыр 4 алтын, 4 күмүш жана 13 коло медаль менен Россия курамасы ээледи. Алдыңкы бештикти 1 алтын, 1 күмүш жана 5 коло медаль менен Венгрия жапты. Бул күндөрү Казакстандын борбору Астанада 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жатат. Уктурубузду улантабыз. Ысык көлдө жайкы сезон башталгандан бери 724.722 турист келди. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 29.000 адамга көп. Мындай жыйынтык туристтердин ысык көл аймагына болгон кызыгуусунун өскөнүн көрсөтүүдө. Кийинки жылы көрсөткүчтү дагы жогорулатыш үчүн аймактын туристтик инфратүзүмүн, тейлөөнүн сапатын жакшыртып, коопсуздукту камсыздоо жана экологиялык кырдаалды оңдоо маселелери турганын адистер белгилешүүдө. Теманын уландысы кийинки репортажда. Ысык көлдүн тургуну Гүлзат Мамырова жыл сайын жайкы туристтик сезондо меймандарды кабыл алып, конок үйүн иштетип келет. Бул жылы дагы ал үчүн жемиштүү болуп, чет жерден келгендердин агымы көп болду дейт ал. Эс алуучулар бизге Казакстандан, Россиядан, Бангладештен келди. Коңшу эс алуу үйлөрүнө да жиберип бири-бирибиз менен иштешип атабыз. Аябай жакшы ойлорун айтып, ыраазы болуп кетишти. Быйылкы жайкы туристтик сезондун көрсөткүчү жогору. Келгендердин саны 724.722 адамга жетип, былтыркыга салыштырмалуу 29.000 көп. Күз мезгили келсе деле эс алуучулардын аягы суу элек. Жергиликтүү калк менен катар чет элдиктердин саны арбын болгонун Ысык көл районунун акими Жапарбек Ормонов айтат. Туризм негизинен быйылкы жылы жакшы эле болду. Буюрса, баягы сезон кечирээк келген менен калкыбыз келип жакшы эс алып, сезон жакшы, андан кийин улам десек биз жаңышпайбыз. Бүгүнкү күндө мынакей сентябрь болуп атат, бирок дагы эле туристтердин токтогон жок. Дагы салыштырмалуу бар, бирок азыраак бар. Бүгүнкү күндө дагы эс алуучулар көп бизде. Эми жылдан жылга баягы элдин өзүбүздүн жалпы элибиздин жашоо шартынын жогорулашы болсо керек. Бунун таасири ички туризмдин өсүшүнө алып келди десек биз жаңышпайбыз. Андан сырткары кошуна мамлекеттер менен болгон мамилелердин жакшырганына дагы таасир этсе керек. Мына ошолордун баардык жыйынтыгында быйылкы жылда дагы 1-2 орун табылган күндөр болду. Салыштырмалуу жакшы эле. Ошондой эле Жапарбек Ормонов быйыл сезон учурунда калк үчүн жакшы шарттар болуш үчүн көлдүн экологиясын сактоо жаатында дагы бир катар иштер жасалган. Анда президенттин Ысык көлдүн экологиясын сактоодогу кечиктирилгис чаралары жөнүндө 131 жарлыгынын негизинде иш жүргөн. Талапка жооп бербеген 10го жакын пансионат жана авариялык абалдагы бир катар пирстердин иштөөсү токтогон. Муну менен катар суу транспорттарын жөнгө салуу иштери жүрүп, көл жээгинен техникалык зоналар өзүнчө бөлүнгөн. Эми келерки жылга даярдыктар башталды. Туристтер үчүн мындан дагы жакшы шарттарды түзүү үчүн дагы көп иштер жүрөт. Айтсак, аймактын туристтик инфратүзүмүн, тейлөөнүн сапатын жакшыртуу, коопсуздукту камсыздоо маселелери турат жана жалпы көл жээгиндеги бааны көзөмөлдөө боюнча иш жүрөөрүн кошумчалады. Эң чоң көйгөйлөрдүн бири биздеги балардын кымбаттыгы. Биз ушунун баардыгын комплекс түзүп карап жатабыз. Биринчи кезекте баягы гостиницаларда баалардын кымбаттыгы, пансионаттарда баалардын кымбаттыгы жөнүндө сөз болуп атат. Тамак продукциясы жөнүндө сөз болуп атат. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бир системалуу түрдө иш алып барбасак, жогоруда айткандай эле мүмкүн кадрдын жетишсиздигинен ушул кымбаттыкка келип жатабыз. Ушул боюнча токтоосун иш алып барып жатабыз. Кийинки жылга дагы ушул маселени иштейбиз. Туризм департаментинин директорунун орун басары Кыял Кенжематова бул тармакты өнүктүрүп, туристтердин келүү агымын мындан дагы жогорулатуу үчүн ата мекендик, эл аралык өнөктөштөр жана инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтат. Туризм тармагында ар кандай кызыктуу иш-чараларды өткөрүп, фестивалдар, ар кандай конференция, форумдар, көргөзмө жарманкелерди өткөрүп, Кыргызстан туризм өлкөсү экендигин дүйнө жүзүнө таанытып, Санарип аркылуу ошондой эле биздин өзүбүздүн өлкөдө жерлер
өлкөлөрдө, региондордо, аймактарда өткөрүп аткан иш-чаралар аркылуу, туристтик иш-чаралар аркылуу биздин туризм чөйрөсүнүн дараметин жогорулатуу, көтөрүү болуп атат да. Ушундай максаттар менен биз жылда 7 дубаныбызда ар кандай туристтик иш-чараларды өткөрүп келатабыз. Туризм тармагы өлкөнүн экономикалык көрсөткүчтөрүнүн бирден бир артыкчылыктуу багыты. Мындан улам туристтерди тосуп алуу дарамети жыл сайын жолго коюлуп жатат. Быйыл эс алуучуларды 800дөн ашык объект кабыл алды. Алардын ичинен 212си пансионаттар жана лагерлер. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио. Кыргызстан маалыматты алдоо программасын улантабыз. Бүгүнкү күндө республика боюнча мектептерде тамак аш менен камсыздоо 98%га жетти. 2013 жыл бул көрсөткүч 12% гана түзгөн. Белгилей кетсек, 2024 жылдын 1-январынан тарта Кыргызстандагы орто мектептердин башталгыч класстарынын окуучуларынын тамактануусунун ченеми 2 эсеге көбөйгөн. Теманын уланысы кийинки репортажда. Талас шаар менен Талас районунда жалпы 39 мектеп ысык тамак менен камсыз болгон. Бул үчүн республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каражат бөлүнөт. Андан сырткары көмөкчү чарба менен эл аралык донорлор тарабынан колдоолор да болуп турарын Талас областынын Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмүнүн башчысы Турдубек Момоконов билдирди. Балдардын ысык тамагы уюштурууда жумалык менюлар түзүлөт. Ошо меню менен берилет да. Башкача айтканда, мамлекет башында балдардын ысык тамагы үчүн 7 сомдон каржылап келген. Кийин жарым жылдыктан баштап ысык тамакка дагы 7 сом кошту да. 14 сом мамлекет тарабынан бөлүнүп берилет. Андан тышкары мектептерде көмөкчү чарбалар бар. Башкача айтканда ата-энелер тарабынан компот, алмагак, ун деген маселелери кошумча алынып берилет. Билим берүү мыйзамында деле балдардын ысык тамагын каржылоо ата-энелерден, мамлекеттен, ата-энелер мыйзамдын өкүлдөрүнөн каржыланат деп жазылган. Ошондуктан ата-энелер да көмөк көрсөтөт бу жерде. Мисалы, бир жумалык тамагын айтсак, балдарга биринчи күнү каша берилет, рисовый, компот, булочка, суп, рагу, манты, филе. Башкача айтканда, жаңы өкмөт тарабынан дагы 7 сом кошкондон кийин биз балдарга мурун бир жолу эт берилип жүрсө, бир айда азыр биз бир айда 6 жолу эт кошулган тамак берилет. Талас шаарындагы мектептерде көмөкчү чарбалары жок, бирок бизде мектеп алдындагы бакчалар бар. Ал эми Талас районунда мектептердин көмөкчү чарбалары бар. Ал эми Бишкек шаарындагы башталгыч класстардын окуучулары үчүн ысык тамакка шаардык бюджеттен күнүнө 22 сом каралган. Борбордо 121 мектеп тамак аш менен камсыздалган дейт Бишкек шаарынын мэриясынын билим берүү департаментинин башкы адиси Адилет Укуев. Биз менюну тамак 22 сомда, а региондордо 14 сомда. Бизде местный бюджеттен 22 сом бөлүнөт. Ошого биз СГСМ менен согласовать этип, единый меню жасайбыз да. Ошол менюнун негизинде бизде шаар боюнча окшош да меню, окшош тамак берет. Жаңы мектептерде кошулбаду бизге. Арта жерде жаңы территория чоңоюп, ошого мектептер кошулду. Ошондо 21 мектеп бар экен. 1-4 класстарга чейин тамак ичишет, ысык тамак. Андан кийин жана 5-7 класстар бар, аз камсыз болгон үй бүлөлөр, ошолордо дагы тамак берилет да, бекер. Ошондо бул жалаң эле ошол шаардык бюджеттенби же мындай уюмдар менен иштешесиздерби? Уюмдар менен биз мисалы ВТПОН менен дүйнөлүк азык түлүк программасы деген бар, биз ошо менен иштешебиз. Биз ремонт кылып беребиз, алар оборудование коюп берет да. Быйыл 12 мектепти коштук, анан 3 садикти кошуп атабыз биринчи жолу. Бала бакчадан 3тү. Буюрса могу жакын арада келишимге кол коюлса, ошо 12 мектеп башталат да ремонт кылып. Буга чейин 11 мектеп жасап беришкен. Оборудование киргизип берген, биз ремонтун кылып бергенбиз. Белгилей кетсек, мектепте окуучуларды тамак аш менен камсыз кылуу 2006 жылдан бери уюштурулуп келет. Күнүнө 7 сомдон бөлүнүп келген каражат билим берүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын 2026 жылга чейин өнүктүрүүнүн улуттук программасын ишке ашыруу боюнча социалдык чөйрөнүн айрым мекемелеринин тамактануу ченемдерин этап менен жогорулатуу үчүн 2024 жылдын 30 январында социалдык чөйрөдө тамактануу ченемдери жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн айрым чечимдерине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Токтомго ылайык 1-4 класстын окуучуларынын анын ичинде бийик тоолуу жана алыскы зоналардагы жаратылыш климаттык шарттары оор калктуу конуштарда жайгашкан жалпы билим берүү уюмдарынын тамактануусу күнүнө бир окуучуга 14 сом эсебинде жүргүзүлөт. Бул үчүн 2024 жылга республика
республикалык бюджеттен 999,4 миллион сом өлчөмүндө кошумча каражат каралган. Азыркы учурда республика боюнча мектептерди тамак аш менен камсыздоо 98%га жетти. 2013 жылы бул көрсөткүч 12% гана түзгөнүн Билим берүү жана илим министрлигинин мектепте жана мектептен тышкаркы билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Айнура Кусейинова билдирди. Бүгүнкү учурда республика боюнча 98% мектептерде ушу ысык тамак уюштурулган. Айрым мектептер калды, ал жакта жанагы ашканасы талаптарга жооп бербегендер, мисалы мурда курулуп калган мектептер бар да, ал жакта буфет гана каралган, мисалы ашканасы жок мектептер бар. Анан мисалы биздин өнөктөштөр ошол мектепке заманбап жабдууларды апаралы десе, ал жакта мисалы помещение туура келбейт, же болбосо ошо азык-түлүктөргө сактоо өзүнүн да эрежеси бар да, талаптары бар. Ошолорго туура келбей калган учурлар болот. Ошондой эле эл аралык өнөктөштөр тарабынан Кыргызстанда 300гө жакын мектепке чай менен токоштон ысык тамакка өтүүгө колдоо көрсөтүлөт. 2023 жылы Россия Федерациясы 15 миллион АКШ долларын 2023-2027 жылдарга мектеп тамак ашын оптималдаштыруу программасына бөлгөн. Бул демилгенин алкагында Бириккен Улуттар уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасы мектептерди заманбап ашкана жабдууларынын 30дан ашык түрү жана байытылган буудай уну менен камсыз кылат. Ошондой эле инженердик баалоо жүргүзүп, мектеп ашпозчуларын окутуп, ата-энелер үчүн сергек жашоо образы жана тамактануу боюнча окутууларды өткөрөт. Бул аракеттер Билим берүү жана илим министрлиги жана тармактык тамактануу институту менен кызматташтыкта ишке ашырылууда. Раткан Асанова, Биринчи радио. Уктурубузду улантабыз. Дүйнөдө дагы кызыктуу маалыматтар көп. Эми кезекте дүйнөдөн алынган соңку жаңылыктарды угуп алсак, кесиптешим Урмат Жээнбеков кайрадан микрофондо. Рахмат Бегайым. Дүйнөдө эмне кеп? Саясат, экономика, социалдык маселелер, жаңы ачылыштар жана кызыктуу окуяларды камтыган аалам жаңылыктары бир толкунда. Ар бир күн сайын саат 10:00 Биринчи радио толкунунда чет элдик жаңылыктар. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Израилдин аба чабуулунан Газада кеминде 40 киши набут болду. Хамас башкарган жарандык коргоо башкармалыгы Израилдин Газанын түштүгүнө урган аба соккусунан кеминде 40 адам набут болгонун билдирди. Шейшемби күнү таңга маал Израил күчтөрү Хан Юнистеги жер которгон адамдардын чатыры жайгашкан Аль-Маваси лагерине чабуул жасалган. Кол салуудан 60тан ашык адам жаракат алган. Көз жумгандар арасында балдар жана аялдар бар. Курмандыктар менен жарадарлардын саны дагы өсүшү мүмкүн. Вьетнамдагы Яги тайфунунун кесепетинен көз жумгандардын саны 143 адамга жетти. Жергиликтүү бийликтин маалыматы боюнча дагы 58 адам дайынсыз болуп жатат. Вьетнамдын түндүгүндөгү айылды толугу менен суу ташкыны каптаган. Анын кесепетинен ошол жерден 16 адам каза таап, 10 адам дайынсыз экени айтылды. Жабырлануучулардын саны 700гө жетти. Түштүк Чыгыш Азиядагы Яги бороон чапкыны 1-сентябрда болгон. Анын кесепетинен Филиппин, Кытай жана Конгодо дагы адамдар каза тапты. Филиппиндин улуттук кеңеши бул жаратылыш кырсыгы тууралуу маалымат берди. Германияда күкүрт жана цинк өндүргөн химиялык заводдо өрт чыкты. Билд гезитинин ыкчам кызматтагы булактарынын маалыматында бир адам жабыркап, өрттү өчүрүү иштерине 200дөн ашык бөлүм тартылган. Бийлик өкүлдөрү уулуу түтүндүн жайылып кетүү коркунучу бар экенин айтып, жакынкы райондогу тургундарды терезесин жабууга чакырды. Цинк жана күкүрт продукциясын чыгаруу менен алектенген химиялык завод Германиянын Дуйсбург шаарындагы Хамборн районунда жайгашкан. Компаниянын басма сөз кызматы Билд басылмасына маалымдагандай, өрт саат 16:20 чамасында башталган. Болжол менен өрт башталгандан 10 мүнөттөн кийин 2 күчтүү жарылуу болгон. Маалыматка караганда, видеодон ишкананын бир нече имаратынын чатыры күйүп жатканын көрүүгө болот. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Европа соту Apple компаниясынын Ирландияга 13 миллиард евро төлөөгө милдеттендирди. BBC-нин жазганына караганда, ушуну менен 8 жылга созулган сот аяктады. Алгач 2016 жылы Еврокомиссия Apple компаниясына салык жеңилдигин мыйзамсыз берген үчүн Ирландияны айыптаган. Дублин өз кадамын туура деп эсептеп келген, бирок сот айыптоочу тарап менен макул болду. Ирландиянын бийлиги сот чечимин аткарууга убада берди. 10 сентябрда дагы бир америкалык глобалдык компания Google менен дагы бир узакка созулган сот
соттук териштирүү аяктаган. Европа соту компанияны Европа рыногундагы үстөмдүк абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп таап, аны 2,4 миллиард евро айыпка жыккан. Европа сотунун монополияга каршы мекемесинин башчысы Маргарет Вестагер сот чечимин европалык жарандар жана салык адилеттүүлүгү үчүн чоң жеңиш деп атаган. Америкалык ишкер жана миллиардер Илон Маск АКШда мамлекеттик карыз боюнча пайыздык төлөмдөр коргонуунун бюджетинен ашып өлкө банкротко бара жатканын айтты. Бул туурасында РИА Новости жазды. Президенттик шайлоого республикалык партиядан аттанган Дональд Трамп өткөн аптада эгерде жеңип кетсе, өкмөттүн майнаптуулугун арттыруу максатында комиссия түзө турганын белгилеп, аны Маск жетектей турганын кошумчалаган. Белгилей кетсек, АКШда президенттик шайлоо 5 ноябрда өтөт. Анда демократиялык партиядан Камала Харрис, республикачылардан Дональд Трамп өлкө башчылык кызмат үчүн ат салышат. Соңунда кызыктуу маалымат. Нигериянын тургуну укмуштуудай окуу марафону үчүн Гиннестин рекорддор китебине кирди. Киши китепти 215 саат бою үн чыгарып окуган. Бул убакыт ичинде ал каржы, сатуу, менеджмент, саясат, ден соолук жана психикалык бейпилдик сыяктуу темадагы китептерге туш болду. Ар бир саат сайын нигериялык 5 мүнөт эс алып турду. Рекордчу анын жетишкендиги тууралуу жеринде сабаттуулукту жана китеп окуу маданиятын өнүктүрүүгө салым кошот деп ишенет. Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо дүйнө жаңылыктарын уктуңуздар. Биздин толкунда калыңыздар. Азыр Кыргызстан программасы уланат. Кайрадан бидайын. Жергебизде таңкы саат 7:30 болду. Эми аймактарда болуп жаткан маанилүү окуялар менен тааныштырсак, кесиптешим Гүлнур Асманбекова кеңири маалымат берсе. Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда. Күн сайын саат 7ден 30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 10:35те биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө, өлкө өнүгөт. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандары. Назарыңыздарда аймактардан алынган жаңылыктар. Микрофондо Гүлнур Асманбекова. Эми өлкөдө айыл чарба жаатында эмгектенгендер чоң жеңилдиктерге ээ боло алышат. Моточиркегичтер мурда Кытайдан ташылып келсе, эми ат башыдагы соода логистикалык борборунда куралып жатат. Айыл чарба жумуштарына чоң көмөкчү болгон бул техникалардын баасы жүк көтөрүмдүүлүгүнө жараша 90 миңден 135 миң сомго чейин сатылып жатканын кытайлык инвестор Лю Вей билдирди. Булар бир жолу кубатталып 90 чакырымга жетет. 3 ай сыноо мөөнөтү менен беребиз. Бир жылда 10 миңди чыгара алабыз. Эгерде дагы буйртма түшсө, андан да ашык кураганга күчүбүз жетет. Азыркы тапта 10 жумушчу иштеп жетишип жатат. Бирок 50ге чейин жеткирели деп турабыз. Мына ушундай эч кандай чыгым келтирбеген пайдалуу техникаларга Жамбулак айыл өкмөтүнүн муниципалдык ишканасындагылар кызыгып сатып алалы деп турушат. Ишканадагылар айрым учурда айылдагы майда жумуштар үчүн чоң техникаларга май коюп көп чыгым болуп келишкенин Жамбулак айыл өкмөтүнүн муниципалдык ишканасынын башчысы Эрмек Мамбеткулов баса белгиледи. Биз постоянно эле ошо кенедей жерге каяк болот. Биз көбүнчө талаачылык жумуштарга чыгабыз, жайыттарга чыгабыз. Бүт эле майлар менен байланып калгандык. Анан эми бул болсо жакшы болуп калды да, эми ичине электрический болуп майга үнөмдө май куйбайбыз дегендей. Калктын басымдуусу айыл чарбасы жана мал чарбачылыгы менен алектенген Теңир тоодо бул техникаларга суроо талап жогору. Керектөөчүлөр үчүн нарында куралып сатыкка чыгып жатканы кубандырат. Президенттин Нарын облусундагы өкүлүнүн биринчи орун басары Адыл Сапаров облустагы бардык мекеме ишканалардын жетекчилерин чогултуп, бул техникаларды сатып алууну сунуштады. Себеби жумуштагы чарба иштерин аткарууга ыңгайлуу. Баарыбыз жер-жерлерге таратып, өзүбүздүн ишканаларга алып, өзгөчө мына муниципалдык ишканаларды айтып атабыз. Бүгүнкү күндө балдардын иштешине өтө оорук болуп атат. Ушунун баарына тең камсыздап, жайылтып аракет кылышыбыз керек. Ишканада мындан тышкары 2 буттуу мотоциклдер дагы куралууда. Алдыда аларды чет өлкөгө чейин экспорттоо пландалган. Жалал Абад шаарынын Вера Андреева көчөсүнө жаңыдан асфальт төшөлдү. Муниципалитеттен билдиришкендей, көчөнүн узундугу 330 метр, турасы 5,5 метрди түзөт. Асфальттоо ишин мэриянын жол башкармалыгы жүргүзүп, жергиликтүү бюджеттин эсебинен каржыланды.
Жумгал районунда социалдык мекеме ишканаларга кышка карата көмүрлөр жеткирилип жатат. Маалыматка караганда райондогу мекемелерге жалпы 6133 тонна, калкка жалпы 21500 тонна көмүр керек. Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын Кара Кече филиалы тарабынан 2000 тоннага жакын көмүр таратылган. Кадамжай районунда толуп жабылган эски көрүстөндөрдүн орду кайра иштетиле баштайт. Бул тууралуу акимчиликтен кабарлады. Маалыматка караганда бул маселе боюнча муфтиятка жана санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө кызматына кат жөнөтүлгөн. Аны менен бирге жабылганына көп жыл болгон көрүстөндөрдүн кайрадан колдонулушу боюнча талкуу болуп өттү. Азыркы учурда Кадамжай районунун 3 коргон аймагында жабылганына 30 жылдан ашкан көрүстөндөрдү кайра иштетүү боюнча маселе каралды. Айрым көрүстөндөрдүн толуп жабылганына 70 жылдан ашуун убакыт өткөн. Нарын облусунун Жумгал районунда көп балалуу энелер Баатыр эне ордени жана эне даңкы медали менен сыйланды. Бул тууралуу Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын басма сөз кызматынан билдирди. Бул жылы жалпы 19 эне сыйланып, анын ичинен 15 айым Баатыр эне орденин алса, 4 айым эне даңкы медалина татыды. Жумгал району боюнча жалпы 1000ге жакын Баатыр эне бар. Президенттин Жалал Абад облусундагы өкүлү Тилек Текебаев Сузак районунун Жаркыштак айылындагы Жаш Муун спорт залынын курулуш жумуштары менен таанышты. Өкүлчүлүктөн билдиришкендей, аталган спорт залдын курулушу 2022 жылы башталган. Анын жалпы наркы 51 миллион сомду түзүп, облустук жана райондук өнүктүрүү фонду, элдик салым, демөөрчүлөрдүн колдоосу менен курулуштун 80% аяктаган. Облус башчысы спорт залдагы жумуш ыргагын жеринен көрүп, бир катар кемчиликтерди белгилеп, тийиштүү тапшырмаларды берди. Урматтуу радио каармандары, бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыкты. Аймактардан алынган жаңылыктар менен Гүлнура Асманбекова тааныштырдым. Саламатта болуңуздар. Уктуруубузду ушул аймактар темасы менен улантабыз. Жогоруда Нарында чыгарылган мототехника сатыкка чыга баштаганы айтылды эле. Бул Теңир Тоо жергесинин экономикалык абалын жакшыртууга жакшы өбөлгө болду. Жергиликтүү тургундар үчүн техниканы пайдалануудан сырткары калкты иш менен камсыз болдугу, бул өндүрүштү ишке берүү канча убакыт талап кылынды жана ушул сыяктуу кандай дымактуу долбоорлор бар, түз эфирде маектешебиз. Биздин суроолорубузга Кыргыз Республикасынын президентинин Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн реформалар, санариптик өнүктүрүү жана креативдүү экономика башкармалыгынын башчысы Нурсултан Кубанов жооп берет. Саламатсызбы, Нурсултан мырза? Алгач эле бул заводдун иштеши мототехниканы пайдаланууга жакшы мүмкүнчүлүк болду деп айтып жатабыз. Анан муну менен катар эле ушул жергиликтүү калк иш орундары менен камсыз болдубу? Ушуга алгач жооп берсеңиз. Алло. Жергиликтүү калк анткени эч кандай оорчулук деле жок. Бул жакта сборка болот да. 10% ошо кытайлар өздөрү үйрөтүп, көрсөтүп эметишет. Буга чейин дагы ошол окуу иштери болду. Жарандарды окутуп, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, толук окутуу иштери болду. Биздин дагы негизги талап ошол басымдуу бөлүгү ошол нарындык жарандар болуш керек деген талапты койгонбуз. Биз үчүн стратегиялык мындай маанилүү нерсе. 1000ден ашык азыр чыгарышты жалпысанчы. Анан 3 буттудан тышкарыда 2 бутту дагы бар жанагындай. Кичинекей мото 2 буттусу дагы бар, 3 буттусу бар. Жалпы эсептегенде ошол 1000ден ашык өндүрүп бүткөндөр азыр сатыкка даярлары. Негизи бир долбоорду ишке ашырыш аябай эле оор, бирок биз азыркы учурда кагаздан баштап ушул чоң автоунааларга чейин биз өзүбүз өндүрөлү деген чоң амбициялуу чоң долбоорлорду ишке ашыралы деген пландарды коюп атабыз. Мындан дагы чоң аябай чоң долбоорлор бар. Тандай жалпы баарыбызга пайдалуу. Ошон үчүн негизги басымды биз азыр региондорго жасашыбыз керек. Анткени региондорду өнүктүрүп алсак, анда жалпы мамлекеттин ошо экономикасына аябай жакшы бир салым болмок да. Инвесторлор өздөрү албетте бул жактан киреше дагы табышат, бирок жанагындай налог төлөйт, элдерди жумуш менен камсыздайт, түшкөн налог жергиликтүү бюджетке түшөт. Ошол регионду өнүктүрүүгө мындай аябай олуттуу бир салым болот деп. Жооңузга рахмат. Анан жогоруда айтылгандай эле түшкөн каражат региондорду өнүктүрүүгө жумшаларын айттыңыз. Канчалык салым кошулат? Негизи эле ушул долбоорду ишке ашырууга канча убакыт талап кылынды? Ушуга да токтолуп өтсөңүз. 4 ай, 5 айдын убактысын талап кылды буну ишке киргизүүгө.
бирок ага чейин дагы негизи сүйлөшүүлөр жүргөн, бирок негизи ишке киргизүү мөөнөтү бир 4-5 айдын убакыт. Бул эми нарын билесиз да, нарын көп эң негизги локомотив бул айыл чарба тармагы болот. Анан ошого байланыштуу биз ушул айыл чарбага багытталган ушул мототехникалар, булардын сапаттары аябай жакшы. Анан эч кандай жана бензин куюп эметпей эле кечинде заряд кылып коюп, электрический электромоторлордо буларчы ошо нарында башында куралып атат азыр. Анан жалпы көбүнчө негизги басым айыл чарба тармагына болот, бирок андан сырткары деле мындай күнүмдүк нерсеге дагы мындай колдонсо болот. Анткени бул экологияга зыян алып келбейт. Жакында негизи бул жакта жанагындай сервисный центр деп коет, ошол сервисный центр ачылат. Анан ошол сервисный центрде эгерде бузулуп калган болсо, ошол нарында оңдоп жасап бере турчу бир аянтча болот. Сиайн деген шаарда негизи булар ошол жакта чоң, абдан чоң мамлекеттик деңгээлде иш алып барган компанияны биз ошол нарынга алып келгенге толук кандуу аракеттерди жасадык. Анан ошонун жыйынтыгы менен ушундай иштер болду да. Булар негизи жалпы Кытай боюнча алдыңкы 3 компаниянын бири болуп эсептелет. Кытайдагы компания, анан алар ушул нарындан абдан аракет кылып, буларды бул нарынга алып келип, иштетүүгө толук мындай аракеттерди жасадык да. 6 айга чейин атайын мамлекеттик муниципалдык иште иштеген биздин жарандарга жакшы шарт түзүп берип атат. Банк жок эле. Жалпы баасы мисалы үчүн 100 миң сом болсо, ошон 20 миң сом берип эле калган 80 миң сомун 6 айга бөлүп берет. Эч кандай процент кошулбаган шарттар менен буну дагы биз аябай чоң аракет кылып суранып атып, ушундай нерсени дагы сүйлөшүп бердик да. Жалпысынан ушул бүт тармак эл карапайым элге ылайыктуу кылгандай төлөө жана форматындагы мындай жакшы кылып бергенге толук аракеттерди жасадык да. Ошону 6 айга чейин дагы бөлүп бердик. Терең ыраазычылык билдирели сизге. Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, кытайлык өндүрүштүн колдоосу менен нарында завод 2, 3 жана 4 дөңгөлөктүү мотоцикл техникасын өндүрүп сатыкка чыгара баштады. Мотоциклдар 400 килограммдан 2 тоннага чейин жүк ташый алат экен. Баары түрүнө жараша 90 миңден 190 миң сомго чейин. Ата мекендик өндүрүштөгү мотоциклдар жергиликтүү тургундарга тааныштырылды. Бул багытта биз Кыргыз Республикасынын президентине Нарын областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн реформалар, санариптик өнүктүрүү жана креативдүү экономика башкармалыгынын башчысы Нурсултан Кубанов менен маектештик. Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары, дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Жергөбүздө 7:42 Кадырман угарман, сиз өлкөнүн башкы радиосу болгон биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде угуп жатасыз. Өлкөдө болуп жаткан маалыматты биринчилерден болуп, бир гана биринчи радиодон уга аласыз. Эми берүүбүздү журт аталары президенттин жарлыгынын негизинде даярдалган мамлекет аталары түрмөгүмүн менен улантабыз. Микрофондо кабарчыбыз Зинакан Кайыпова. Кара-Кыргыз автономиялуу областынын түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата Кыргыз Республикасынын президенти 25 июлдагы жарлыгында Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Жусуп Абдрахманов, Абдыкадыр Орозбеков, Ишеналы Арабаев азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар деп эсептелсин деп жазылган. Аталардын тарыхта калган издерин даңазалоого арналган түрмөк биринчи радиодо. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угуучулар. Оодо азыркы кыргыз мамлекетин түптөгөн аталар тууралуу түрмөктүн кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Зинакан Кайыпова. Кыргыз Совет мамлекетин түзүү үчүн башын канчыгага байлап, кароосун казык, жанын азык кылган көсөм саясатчылар тууралуу баян биринчи радиодо. Аталардын тарыхта калган издерин даңазалоого арналган түрмөктү улантабыз. Бул жолу саясий лидер Жусуп Абдрахманов 1932 жылы элди ачарчылыктан сактап калган эрдик үчүн кызматтан алынып, саясий репрессияга туш болуп, 1938 жылы атууга кеткени тууралуу тарыхчы Венера Жумалиеванын баяны. Жусуп Абдрахманов ошол долбоорлорго
ошол улуттук мамлекеттерге бөлүшүп атканда ошол тарыхый жыйындарга катышып, кыргыздын таламын талашып, кыргыздын кызыкчылыгын колдоп, көрсөтүп, ошо Кремльге, саясий жетекчилерге көрсөтүп далилдегени үчүн биз 1924-жылы 14-октябрда чектелген формада болсок дагы ушул Кара Кыргыз автономиялуу область болуп түзүлүп. Кайсы архивден табылды эле жана сиз айтып аткан жанагы Жусуп Абдрахмановдун каты? Москвадан табылган бул. Архивден табылган катта мен Жусуп Абдрахмановго ушундай ал кишинин баягы өмүр таржымалыгын, саясий ишмердүүлүгүн, мамлекеттик ишмердүүлүгүн изилдеп жатып, мен ушундай баа берип кетет элем. Бул ошол Жусуп Абдрахманов ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөөдөгү чыгаан инсандардын көч башында турат десем мен жаңылышпайм. Саясий ишмердиги жөнүндө окумуштуулар, тарыхчылар айтып берип атат. Баары эле жакшы да, Совет бийлигин колдоп, өзүнчө мамлекет курулду, баягы падышачылык Россиянын тушунда улуттук көтөрүлүшкө чыгып, баягы оор акыбалда калган элдин өнүгүшүнө бир жакшы кырдаал түзүлүп калганын белгилеп, чынында эле ошондой болду. Совет доорунда кандай өнүгүү болду, маданият, билим алуу баардык жагын алгандачы. Анан ошондой жагдайды көрө билип, анан мамлекетти түзүү үчүн иштеп атып эле, анан кандайча булардын башына кара булут айланып калат да. Репрессияга туш болуу тагдыры бул эмнеге байланышкан? Расмий документтерде кандай айтылат? Расмий документтерде туура эми ушул мамлекеттүүлүк үчүн күрөшүп, Совет бийлигин революциянын идеяларын жүзөгө ашырабыз деп булар бийликте турушту да. Бирок тилекке каршы ошол 1937-38 жылы болгон ушул чоң репрессиянын толкунуна дуушар болушту бул адамдар. Эми мен ушул Жусуп Абдрахмановго токтоло кетким келсе, билесиздер, 1932 жылы Жусуп Абдрахманов Кремльдин саясий бюронун чечимдерин аткарбай койгондугу үчүн буга чоң күнөө коюлган. Ал эмне чечим деп сурарсыздар. Ал кезде билесиңер, дан эгиндери, дан маселеси Кремль өзү көзөмөлдөгөн. Анткени бул эгин Россияга жөнөтүлүп, ал чет өлкөгө, Европага, валютага сатылчу. Ошондуктан ушундай бир эгинге чоң басым жасалып, аябай катуу көзөмөлдөн өтүп, ана эгиндин баары тең Россияга ташылып кетчү. Ал кезде 32 жылы ушундай чоң ачарчылык болуп, Боордош жакын турган казак элинде, Кавказда, Украинада чоң ушундай оор ачарчылык эпкене толкуну башталып, ошол казак туугандар бизди көздөй каптап качып, ошо аргасыздан, ошо ачарчылыктан, ошо Кыргызстанды көздөй оор ой башташкан. Ошо Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгүндө жазылуу, ошо Кыргызстандын четинде экинчи Фрунзе пайда болду деп. Ал экинчи Фрунзе ошол казактардын тигилген бууз үйлөрү болчу. Качып келген казактардын өзүнчө шаар болуп калды деп, ошол качкан казактардын ошол өзүнчө шаарчасы эле. Ошондо баягы бизге деген план берилген да. Момча эгинден момча план, пактадан момча, эттен момча бизге төгөсүңөр, бересиңер деп. Ошондо Жусуп Абдрахманов өзү баардык жоопкерчиликти эрктүүлүк менен мойнуна алып, ошол баягы Кремль берген ошол тапшырманы аткарбай, баягы запаста турган эгиндердин баарын ошол качкан казактарга, кыргыздарга таратып берип, ошактан келаткан элдерди тамак менен камсыз кылып, суу менен камсыз кылып, эгин менен камсыз кылып, ушундай бир баатырдык иш көрсөткөн. Баатырдык иш жасаганда, анан ошондо Жусуп Абдрахмановдун бул иши саясий бюрого, анын ичинде ошол Россия мамлекетинин жетекчиси Сталинге жаккан эмес. Бул өз билемдик, аша чапкандык, өз билемдик кылган. Эмне үчүн бул бизге баш ийбейт, эмне үчүн өз билгенин жасайт деп, бул аябай талкууланып, Жусуп Абдрахмановду ошо кызматынан алып, партиянын катарынан бошотуп, анан муну алгач Самарага, андан кийин Оренбургка саясий сүргүнгө айдашат. Мунусу бир, экинчиси ошол эле учурда Жусуп Абдрахмановдун күндөлүгү Сталиндин колуна түшүп, анан аны Сталин ал күндөлүгүн бүт саясий бюронун курамына окугула деп тапшырма берет. Ал тапшырма бергенде ал күндөлүктү абдан даже ошол Сталин өзүн дагы аябай сындаган. Ошол саясий бюронун курамын, мүчөлөрүн баарын сындаган. Болгон чындыкты жазып атат да, күйүп ышып болгонун болгондой айтып жазып атат да.
кемчиликтерди жүргүзүп, ошо саясаттагы, экономикадагы, маданияттагы кемчиликтердин баарын баалы өзү көрүп атат да, өзү катышып, өзү кошо куруп, өзү уюштуруп бүт жасап атат. Ошол кемчиликтерди ал таамай айтып күндөлүгүнө жазып калтырып атат. Анын баарын алар окушат. Ошонун баары тең Жусуп Абдрахмановду аябай мына эки жүздүү, иш жүзүндө деген советтик бийликти колдойм, мен советтик бийлик үчүн күрөшөм, советтик бийлик жүргүзгөн бийлик туура бийлик деп коюп, чындыгында башкача саясат жүргүзчү турбай, ою такыр бузук турбай, бул аябай Жусуп Абдрахманов жөнүндө аябай жаман сөздөрдү айтып туруп, баардын колдорун коюп коет. Ошо күндөлүктүн сыртында тарыхта бар, аны өзүнүн чөбөрөсү Астемир Абдрахманов деген таап чыкты. Ошол дагы аябай себеп болгон да Жусуп Абдрахмановдун мындай репрессиянын чоң толкунуна кабылышына, күндөлүгүнүн Сталиндин колуна, саясий бюронун курамынын колуна түшүп калышына. Анан жанагындай өз билемдик кылып, ал кыргыз гана элин эмес, казак элин ачарчылыктан сактап калган жоопкерчиликтүү, баатырдык чоң иши анын кийинки тагдырына балта чаап. Чечим качан кабыл алынган репрессияга кетирүү жөнүндө? Чечим 33-35 Самарада иштейт, 35-тен 37 жылга чейин Оренбургда мал чарба секторунда иштейт, жогорку кызматта иштейт. Ошондой иштеп жатканда Жусуп Абдрахманов Набережная 18 деген үйдө жашаган. Мен ал үйдө да болдум, Жусуп Абдрахманов жашаган жерде болдум, иштеген жеринде, ошол зданияда болдум. Ал мекеме азыр чоң соода борбору болуп калыптыр. Ошол Жусуп Абдрахманов иштеген мекеме Оренбургда азыр соода борбору экен. Ал Казакстан борбору турбайбы мурун, Оренбург? Оренбург туура Казакстандын борбору болгон алгач. Андан кийин Алматыга көчүп келген да, Алматыга көчүп келген болдум. Ошо Оренбургда иштеп жүргөндө, мал чарба секторунда иштеп жүргөндө, ошондой жалган жала менен Социал Туран партиясынын мүчөсү. Бул ошондо кайсы жыл болот? 37-жылы 4 апрелде камакка алынат. Ошо Социал Туран партиясынын мүчөсү, англиялык шпион, контрреволюционер деген ушундай бир ойго келбеген, ушундай бир ойдон чыгарылган күнөөлөр коюлуп, жөн жерден камакка алынып, ушул Оренбургдагы түрмөдө жатып, анан кийин Фрунзеге алынып келинет дагы. 1938 жылы 4 ноябрда өкүм чыгарылат, атууга кетсин деген. 5 ноябрда 1938 жылы 5 ноябрда өкүм аткарылып, атылып, Бишкектин четиндеги чоң таш, азыркы Ата бейитте 137 адамдын сөөгү табылган. Ошол 137 адамдын арасында Жусуп Абдрахмановдун дагы сөөгү далилденип, такталып, аты жөнү менен бүт табылып, азыр ошо эстелик тактайчалары тургузулган. Байыркы таш эстеликтеринде өткөн бир заманда өмүрдөн кеткен кыргыздын кымбат уулуна арналган сөз. Эсилиң, эгер кайра жаралсаң, биздин элде, биздин жерде туула көр. Сиздер азыркы кыргыз мамлекеттүүлүгүн түптөгөн аталар түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Бул жолу мамлекет атасы Жусуп Абдрахмановдун 1932 жылы элди ачарчылыктан сактап калган эрдиги үчүн, тескерисинче ага күнөө тагылып, кызматтан алынып, саясий репрессияга туш болуп 1938 жылы атууга кеткени тууралуу маалыматты уктуңуздар. Кийинки чыгарылышта Жусуп Абдрахмановдун өзү жазып кеткен эмгектери тууралуу, ошондой эле Жусуп Абдрахмановдун өмүрү, ишмердигин изилдеген тарыхчылардын кандай китептери чыкканы тууралуу маалымат бермекчибиз. Студиябыздын мейманы тарыхчы Венера Жумалиева болду. Биринчи радио Зинакан Кайыпова. Кадырман угарман, сиз биринчи радиону угуп жатасыз. Уктуруубузду маанилүү репортаж баяндар менен улантабыз. Кыргыз-Кытай инвестициялык фонду түзүлөт. Бул тууралуу Ысык көл 2024 экономикалык форумунда белгилүү болду. Тактап айтканда, жетишилген макулдашуулардын арасында уставдык капиталы $1 миллиард болгон инвестициялык фонд түзүү тууралуу меморандум дагы бар. 10 сентябрда уюштурулган Ысык көл 2024 экономикалык форумунда энергетика, эл чарба, өндүрүш, саламаттыкты сактоо, билим берүү, мейманкана жана туризм, архитектура, курулуш, маалыматтык технологиялар, логистика жана ташуу тармагында кызматташтык маселелери талкууланды. Жыйында келген инвесторлорго Кыргызстан тууралуу кенен маалыматтар берилди. Экономикалык форумдан кененирээк Мерим Абдраманованын репортажы.
Welcome to the Kyrgyz Republic, a land of rich historical heritage, embraced by majestic... Салтка айланып калгандай эле Ысык көлдө эл аралык экономикалык форум өтүп, 7 меморандумга кол коюлду. Коңшу Кытай, Өзбекстан, Россия жана башка өлкөлөрдөн келгендерге Кыргызстан тууралуу кенен маалымат берилип, даяр долбоорлор сунушталды. Өзгөчө айыл чарба, энергетика жана туризм багытындагы маселеге басым жасалып, панелдик сессиялар уюштурулду. Башка өлкө ишкерлерине бир катар сунуштар берилгенин президентке караштуу Улуттук инвестиция агенттигинин директорунун орун басары Дамирбек Биккулов белгилеп, буларга токтолду. Биз Кытай компанияларга сунуш бердик. Ошондуктан өздөрү эми ошол сунушту эске алып, карап чыгып бизге жообун беришет. Ошондуктан биз ушундай аянтчаларда бизге керектүү долбоорлорду биз сунуш берип атабыз. Макулдашуулардын арасында уставдык капиталы $1 миллиард болгон инвестициялык фонд түзүү тууралуу меморандум дагы бар. Документке Кыргызстандын инвестициялар боюнча улуттук агенттиги менен Кытайдын компания жетекчилиги кол койду. Ошондой эле Казарман кесин куруу, курулуш материалдарын өндүрүү боюнча кызматташтык жана башка жалпы 7 меморандум жетишилди. Өз кезегинде Кытайдын Синьцзян эл республикасынын соода департаментинин директорунун орун басары Чянь Мин сөз сүйлөп, Кыргызстан менен Шинжан ортосундагы сооданын көлөмү жарым жылда $8,3 миллиард түзгөнүн белгиледи. 2024 жылдын январь айынан июль айына чейин сооданын көлөмү $8,3 миллиард түзүп, өткөн жылга салыштырмалуу 19,8% өстү. 3-сентябрдан тарта бедел көзөмөл өткөрүү пункту бажылык тариздөө үчүн убактылуу ачылды. Бул Кытай менен Кыргызстанды байланыштырган маанилүү транспорттук коридор болуп калды. Бул жол Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолунун курулушуна дагы жакшы өбөлгө болот деп ишенем. Susumer, Kokomarin, Kazarman, Sarıcaz, and Chatkal. Furthermore, small hydropower... Форумда ишке ашырууга даяр болгон бир катар долбоорлор сунушталды. Энергетика министринин орун басары Курсантбек Өмүрбеков кытайлык инвесторлорду Камбар-Ата биргесин жана Казарман дарыясындагы Гестер каскадынын долбооруна катышууга чакырып, Кыргызстан кызматташууга ар дайым ачык экенин айтты жана сунушталып жаткан долбоорлордун стратегиялык маанисин баса белгиледи. Важным аспектом для нас является обсуждение совместных инициатив в энергетическом секторе, которые имеют... Камбар-Ата бир ГЭСи кубаттуулугу 1860 мегаватт болгон долбоор жылына 5,6 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрүүгө кубаттуулугу жетет. 2012 жылдагы техникалык экономикалык негиздеме боюнча долбоордун баасы $2,9 миллиард түзөт. ГЭСтин курулушун баштоо үчүн биз инфраструктураны түзүүнүн үстүндө иштеп жатабыз. Тоннелдин курулушу аяктады. Бул алга карай олуттуу кадам болду десек болот. Андыктан биз сунуштап жаткан долбоорлордун стратегиялык маанисин белгилей кетүүм керек. Значительные результаты. И сегодня я хотел бы поделиться с вами некоторыми важными. Курсантбек Өмүрбеков ошондой эле жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватт жана жылдык өндүрүшү 4,6 миллиард киловатт-саат болгон Казарман дарыясындагы ГЭС каскадынын долбоору тууралуу дагы айтып берди. Бул долбоорлор үстүбүздөгү жылдын июнь айында Венада өткөн эл аралык энергетика форумунда сунушталган жана буга чейин алдыңкы каржы институттарынын кызыгуусун жараткан болчу. Министрдин орун басары Sarıcaz дарыясына Гестер каскадын курууну Кытай менен болгон негизги долбоорлордун бири деп атады. Белгилүү болгондой, азыр өлкөдө туризм багытында дагы ири долбоорлор ишке ашууда. Алардын алдыңкы сабында Каркыра тоо эс алуу комплекси турат. Азыр бир катар иштер аткарылып жатканын долбоордун менеджери Константин Куценко билдирди. Сам круглогодичный горный комплекс подразумевает под собой 7 этапов. Жыл бою иштей турган тоо комплексин куруу иштери азыр кызуу жүрүп жатат. Лыжа трассалары даярдалып, атайын лифттер алып келинет. Коттедждик шаарчанын курулушуна байланыштуу жабдууларды орнотуу иштери башталат. Инфраструктура күчөтүлүп, электр өткөрүүчү көмөкчү ордондор орнотулат. Мамлекет башчынын демилгеси жана көзөмөлү менен бул долбоорду ишке ашырып жатабыз. Хотелось бы поблагодарить нашего главу государства, уважаемого Садырна Гуджевича, который 6 декабря прошлого года дал старт этому проекту, заложили капсулу. Жалпысынан Ысык көлү 2024 экономикалык форумунда энергетика, айыл чарба, өндүрүш, саламаттыкты сактоо, билим берүү, мейманкана жана туризм, архитектура жана курулуш, маалыматтык технологиялар, логистика жана ташуу тармактарында кызматташтык маселелери талкууланды. Иш-чарага Кыргызстан, Кытай, Россия, Өзбекстан жана башка өлкөлөрдүн ишкерлери катышып, президентке караштуу Улуттук инвестиция агенттиги тарабынан бир катар маселелерди талкуулоого мыкты аянтча түзүлдү.
Мээрим Абдраманова, Биринчи радио. Урматтуу угармандар, ушуну менен Биринчи радионун таңкы Кыргызстан маалыматталдуу программасынын эртең мененки чыгарылышы соңуна чыкты. Биздин эфирде жаңырган маалыматтардын топтомун УТРКнын YouTube каналынан кайталап угууга мүмкүнчүлүк бар. Эми алдыда таңкы Кыргызстандын негизги бөлүгү болот. Анда кабарчыбыз Найзира Молдокулова өлкөдө актуалдуу болуп жаткан депозитти коргоо темасын алып чыгат. Мейманда депозиттерди коргоо агенттигинин аткаруучу директору Кадырбек Букуев келет. Кызыктуу маекти Facebook баракчасынан түз эфирде онлайн угуп, суроо берип, комментарий калтырсаңыз дагы болот. Байланыш телефондорун эсиңизге сала кетейин: 0312 39 21 90, ошондой эле уюлдук телефон 0502 39 21 90 телефондору түз эфирде иштеп жатат. Ал эми азыр болсо жаңылыктардын орус тилдеги топтому бүгүнкү эфирде мен Бигайым Абдыкадырова алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыздар. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат. В Бишкеке 8 часов. Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. Состоялась встреча председателя кабинета министров